Манас шаарындагы автобекеттин ордуна жаңы 750 орунду мектеп курулмай болду. Аталган маселе кечээ Манас шаардык кеңешинин сессиясында каралып, депутаттар тарабынан колдоого алынды. Учурда автобекеттин эски имаратын бузуу жумуштары жүрүп жатат. Манас шаардык кеңешинин сессиясында шаардагы эски автобекеттин мындан аркы тагдыры каралып, анын ордуна мектеп куруу маселеси талкууланды. Депутаттар бул сунушту колдоп, аталган жерге 750 орунду мектеп куруу чечими кабыл алынды. Манас шаарында жайгашкан эски автобекеттин ордуна муниципалдык мектеп курууга макулдук берүү жөнүндө. Манас шаарындагы эски автобекеттин ордуна мектеп куруу чечимине бул аймакта көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйүп жатканы себеп болгон. Айрыкча мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында жаңы турак жайлар курулуп, калктын саны өсүп жаткандыктан мектепке болгон муктаждык жаралган. Мындан улам шаар бийлиги автобекет жайгашкан жерди билим берүү мекемесин курууга пайдаланууну сунуштаган. Кече күнү Манас шаардык кеңешинин депутаттарын ошо мурунку автобекеттин ордуна мектеп куруу боюнча өзүнүн макулдугун берди. Ошонун негизинде мектеп курулуп баштайт. Бул мектеп бүгүнкү күндө жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен курулуп, толук кандуу курулуп бүткөндөн кийин 750 орунду мектеп куруп бүткөндөн кийин муниципалдык мындайча айтканда мэриянын балансына өткүзүп берет. А биз болсо ошо шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан иш жүргүзүлөт мектеп окуучуларга. Негизи ошол аймакта айрыкча Асман 1 турак жай, Асман 7 дагы мэриянын алдына жаңы курулуп жаткан турак жайлар курулуп жатат. Бул мамлекеттик ипотека компаниянын ошол турак жайларынын тургундары үчүн атайын ошол жерде жаңы турак жайлар курулгандыктан ошол жашоочулардын балдарына деген максат болуп жатат. Учурда шаар аймагында бир катар мектептерге кошумча имараттарды куруу жана жаңы мектептерди салуу иштери жүрүп жатат. Бирок кала күндөн күнгө өсүп, калктын саны көбөйүп жатканын эске алуу менен шаарга дагы 10го жакын мектеп куруу зарылчылыгы бар. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 3 мектепке кошумча имараттар курулуп атат. Бул 5-мектепке, 21 мектепке жана 13-мектепке курулуп атат. Андан тышкары Курманбек кичи шаарчасында бир кандуу толук кандуу 750 орунду жаңы мектеп. Бул кече мурунку сессияда шаардык депутаттар номер 15 мектеп деп өзүнүн номерин берди. Ошол курулуп жатат. Андан тышкары Лавдан Кара айылында жаңы мектеп курулуп жатат. Эрика Долбоордун эсебинен Дөмөр айылында курулуп жатат. Чолок Терек айылында курулуп жатат бүгүнкү күндө мектептер. Азыр канча мектепке шаар учурда муктаж жаралган? Муктаждык аз дагы бир 5тен ашык 10го жакын мектеп курса жакшы болот. Ошентип Манас шаарындагы эски автобекеттин ордуна 750 орунду мектеп куруу пландалууда. Учурда автобекеттин эски имаратын бузуу иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин шаарда жаңы автобекет курулуп, шаар аралык каттамдар жаңы жайга көчүрүлгөн. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.